Dünya жүзүндө тоолуу өлкөлөрдү же болбосо тоосу бар өлкөлөр муну аябай дегендей даңазалап барктап келишет ар бир тоону. Анан өзлөрүнүн альпинисттерин көптөгөн каражаттарды жумшап атып, аларды таптап, жанагы ат таптагандай эле таптап, анан ошол жака чыгарып, биздин желекти чыгарып, биздин өлкөнү даңазаласын деп анан жөнөтүп, ал өлкөнүн желеги бир бийиктикте, ал эми Эверестте көтөрүлсө, аны сыймыктануу менен бүт өлкө даңазалап, биздин өлкө чыгара алды. Биздин ушундай өлкөбүз бар, биздин ушундай альпинисттерибиз бар, биздин ушундай жарандарыбыз бар деп анан мактанып даңазалап келишет да, бүт өлкөдө. Бизде Кыргызстан тоолуу өлкө болгону менен биз тоонун арасындабыз деп мындай маани бербей, барктабай келебиз да. Анан бизде ошондуктан мисалы Эдуард Жумакадырович ак жол той болду да бизге жол ачып берди. Биринчи кыргыз желекти көтөрүп берди. Непалда ошо эки дегиле бюджетинин 90%га жакын туризм тоолор алып келет. Непал бизге окшогон эле өлкө, биз 94% тоо болсо, Непалда 96-97% тоолуу өлкө. Анан ошо эки тоолор багып келет да. Анан ошо дүйнө жүзүнө тигил же бул желек чыкканда ошо даңазалап ошону колдонушат. Мен азыр атын атабайын, коңшу өлкөлөрдө алардын адамдары көп болгону менен, саны кыйла кыргыздардан көп болгону менен, бизде 7 миллион, 8 миллионго жакындап калган адам эле болсо, а тигил жакта болсо кыйла болгону менен бир дагы желе көтөрүлбөгөн өлкөлөр бар да, мисалы. Бизде Кадыр акем ошону айтып атпайбы, Кадыр Сайдылкан азыр ошону айтып атат да, бизде тоонун потенциалы укмуштай, бирок 1% ачылган. А бул адамдар, батырлар да ошонун жарчылары. Биздин ушундай Кыргыз деген мамлекетибиз бар. Биздин мындай жаркыраган желегибиз бар. Биздин ушу тоолорубуз бар. Биз тоолуу өлкөдөн чыккан ушундай эр азаматтарыбыз деп ошонун жарчысы болуп келет. Эми кычкылтексиз чыккан бул чанда эле кескен адам, мисалы Эдуард Жумакадырович бул батырлык кылып келди да, кычкылтексиз тоого 8 миңдикке чыгыш, бул өлүм менен жашоонун барабары да, ал өлүп калыш 5 мүнөт да. 10 мүнөт дагы эмес, 15 мүнөт дагы эмес, 5 мүнөттө өлүп калыш да. Ошондуктан бага келип, ошо аман эсен келип, биздин желекти ошол жерге көтөрүп келгени бул чоң нерсе да. Мен да тамашалап айтып коеюн, бирок тамаша чындыкка жараша. Эгерде жакшы сүйлөгөн, бирок тоого жакшы чыга албаган Карыпбеков ушундай бийиктикке чыгып келе турган болсо, биздин жаш жарандарыбыздын баардыгынын көбүнүн ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Биздин кыргыз желегин даңазалап дүйнө чокусуна чыгара турган ар бир кыргыздын ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы жашоого умтулуп, сергек жашоого умтулуп, спорт менен машыгып, аракет кыла берсе, аракеттин аягы берекет болот экени мынакей бул көргөзүп атат. Азыр жакшы суроо берип атпайбы? Президент кандай жардам берди? Президент эмне кылды? Президент биринчи кезекте бул өлкө башчысы болуп, ошол жана мен айтып атпаймынбы, ар бир өлкө таптап баягы альпинистин жөнөткөндөй эле, эгерде өлкө башчысы дем берип, колдоп, каражатын дагы берип, жакшы сөзүн айтып, желегин колуна карматып, урматтуу ушу жараным, ушу желекти аман эсен сак саламаттуу чыгарып кел деп президент батасын берип жөнөтүп атса, бул биринчи кезекте альпинистке өтө керек болгон бул дем. Ошол дем менен, ошол күч менен менин аркамда президентим бар, менин аркамда элим бар, менин аркамда мамлекетим бар, мен ошо эки биздин жаркыраган желекти алып баратам деп сыймыктануу менен барганда ушу дагы күч берет. Ал эми бул ошол альпинизмге, альпинисттерге, ушу тоолуу өлкөнүн жарчыларына ушундай дем берип, түшүнүп дем берип атканы, бул эми мындай чоң колдоо эмес, бул эбегейсиз колдоо. Ошондуктан Эдуард Жумакадыровичтин да мен кошулам, биз президентибизге абдан ыраазыбыз. Ошону түшүнүп, ошону колдоп, бул өтө маанилүү нерсе. Кийин бизге өлкөбүзгө акча алып келе турган, инвестиция алып келе турган, туризмди алып келе турган, биздин өлкөбүздү жакшы тараптан даңазалай турган бул чоң кадам экенин билип, ошону колдогонуна биз абдан ыраазыбыз. Чынында эле бул бизге чоң дем күч болду. Мен жанагы дүйнө чокусуна чыгып президентиме рахмат деп айткандын себеби дагы ошондой. Чынында эле каражаты менен да колдоду, дем менен да колдоду. Аман эсен сак саламаттуу чыга көр, ушу желегибизди чыгара көр, кыргыз элин даңктап, дагы даңазалап айтканга мүмкүнчүлүк ушу болуп атат. Ошол эки мүмкүнчүлүгүң ийгиликтүү болсо экен деп айтып кетти да. Ошондуктан мунун күчү абдан чоң. Эгерде эми бул жалгыз эле президент колдобостон, элибиз дагы ошону түшүнүп, биз
толук эле тоодо эле чоңойгон элебиз деп эле жөн эле койбостон, бирок бул тообуз чынында эле байлык турбайбы деп ар бирибиз аракет кыла баштасак, чынында эле өлкөбүздү жакшы жактан дүйнө жүзүнө көргөзө алабыз да, дүйнө жүзүнө көргөзө алабыз. Ушундай бул чоң мүмкүнчүлүк бар тоо, ошондойду берет. Ал эми ар бир биздин жараныбыз ошоки Эверестке чыгып атса, жылда болсо андан сонун, ар жыл сайын чыгып турса мындан да сонун. Ошондуктан мен айтып кетет элем, мен агаларыма чоң рахмат. Бул кишилер көргөзсө да чынында эле кыргыз элине ошол жака чыга алат экенбиз. Биз Эверестти жомолоңманы кинодон эле көрчүбүз, телевизордон эле көрчүбүз. Анан бизге бир кандайдыр бир мындай өөнө учураган нерсе эле. Бирок Эдуард Жумакадыр чыгып көргөздү. Андан кийин Кадыр Сайдылкан көргөздү. Кадыр акенин дагы бир уникалдуу нерсеси бар. Кадыр Сайдылкан биз көп маани бербей жүрөбүз да. Дүйнөдө бир дагы альпинист 4 килограммдуу китепти 8.000-дикке көтөрүп чыккан эмес. Бир дагы. Бул киши уламдан улам чыгарып атат, уламдан улам чыгарып атат. 1 килограмм, 4 килограмм эмес, тиги 400 грамм нерсени көтөрүп баргандан кыйналабыз. Мунун эрдиги ошондой да, ошол жерге чыгып барып, Манасты жар салып айтып атат. Азыр мисалы дүйнө жүзүнүн эли, туристтер ошол жерге сурап атышат, бул эмнеге деп. Эмне азап ошонун баарын чыгарганга. Эмнеге ошо тозокту артынып алып адам ошо китепти көтөрүп жүрөт деп. Анан анын аркасынан түшүндүрмө кетет, анын аркасынан ушул эл деген кетет. Ушул да мааниси туугандар.